Шекспир мусулманбы? Атактуу туркиялык тарыхчы, жазуучу Раматылык Кадыр Мисироğlu жергиликтүү бир телеканалга интервью берип жатып, өтө кызыктуу, баарын таң калтырган маалыматты айтты. Ооба, тарыхчы ушундай деген эле. Шекспир англис эмес, анын чыныгы аты Шекспир эмес, Шейх Пир. Тагыраак айтканда устаз, аксакал деген мааниге келет. Ал мусулман болгон. Болгону ал мунусун жашырып жүргөн. Заматта кабар дүйнө жүзүнө тарап, кээ бирлери ачууланса, кээ бирлери мыскылдагандан да кайткан жок. Бул кабар эң көп либерализмди кармангандарды ачуулантты. Чынында Шекспир мусулман болгонбу? Чын эле анын ислам менен байланышы болгонбу? Изилдеп көрөлү келиңиздер. Уильям Шекспир 1564 жылы 26 апрелде Англиянын Стэнфорд жергесинде төрөлгөн. Акын, драматург жана актер болгон. Дүйнөлүк драматургиянын сап башында турган Шекспир, Гамлет, Отелло, Король Лир жана Макбет аттуу пьесалар менен белгилүү. Атүгүл бул пьесалар биздин театрларда ушул күндө да коюлуп келүүдө. Тарыхчы жана жазуучу Тим Уэллс Мерфи «Ислам биз үчүн эмне кылып берди» деген китебинде мындай дейт. Европа маданияты ислам дүйнөсүнүн алдында өтө чоң, чексиз түрдө карыздар. Китебинин дагы башка жеринде жазуучу «Биз батыштагылар мусулмандардын алдында төлөп бүтө алгыс даражада чоң карыздарбыз» деп белгилейт. Тарыхчы, немец ориенталисти Зигрид Хунке өзүнүн Европада чыккан Аллахтын күнү аттуу китебинде ислам маданиятынын жапайы Европага тийгизген таасирин ачыктап жазат. Эгер мусулмандар болбогондо Европа илимде, маданиятта бир топ эле артта калып кетээрин тарыхый далилдер менен сунган. Ооба, орто кулумдарда ислам дүйнөсү эбегейсиз түрдө өнүгүп, бүтүндөй дүйнө жүзүнө таасирин тийгизе алган. Мунун эң жаркын өрнөгү катары 711 жылы азыркы Испаниянын ордуна түзүлгөн Андалусия ислам дөөлөтүн айта алабыз. Андалусия аркылуу бүтүндөй Европага маданият, илим, билим жайылган. Мунун натыйжасында Европа жапайы жашоо образынан чыга алган. Бирок тилекке каршы ислам маданиятынын батыштыктарга тийгизген таасири тууралуу көптөгөн баалуу маалыматтар 18-19 кылымдарда аяосуз түрдө өрттөлүп жок кылынган. 1492 жылы Андалус дөөлөтү кулаган кезде өтө баалуу чыгармалар, китептер чиркөө тарабынан өрттөлүп жок кылынган. Бул күнгө чейин жетип келген маалыматтар бул маалыматтардын аз гана бөлүгү. Ислам дөөлөтү болгон Андалус империясынан 30 китеп калды. Биз ал китептерди изилдеп олтуруп атомду бөлө алдык. Эгер орто кылымдарда вандал болгон европалыктар өрттөп жиберген мусулмандардын ошол 1 миллион китеби сакталып калганда, биз эбак эле галактикалардын арасында саякат кылып жүрмөкпүз, дейт Нобель сыйлыгынын лауреаты Пьер Кюри. Кюринин Европа өрттөп жиберген ошол 1 миллион китеп деген фразасы эле өтө көп нерсени далилдегенсейт. Демек, биринчиден унутпашыбыз керек болгон нерсе бул Европа көпчүлүк бизге тиешелүү маалыматтарды жок кылып салгандыгы. Булардын арасында Шекспирге тиешелүү да, айрыкча анын ислам менен болгон байланышы тууралуу да маалыматтар жок кылынган. Деги эле Википедиянын маалыматы боюнча Шекспир тууралуу учурда толук кандуу маалыматтар жок. Кудум эле бирөөлөр орто жолдон жок кылып салган өңдүү. Буга карабай Шекспирдин ишеними, ислам дини менен болгон байланышы тууралуу көптөгөн изилдөөлөр болуп келип жатат. Булардын бирөөсү Идрис Шах. Идрис Шах 1924 жылы Индистандын Гималай тоо этектеринде төрөлгөн. Ал тазаввуфту, суфизмде Европага жайган эң эле маанилүү дин адамдарынан болуп саналат. Өзүнүн Суфилер аттуу атактуу чыгармасы 1964 жылы англис тилине которулуп Лондондо Octagon Press басмасы тарабынан басылып чыккан. Бул китептин 220 бетинде Шейх Пир, тагыраак айтканда Шекспир тууралуу айтылат. Шекспирдин аты кээде Шейх Пир деп туура эле колдонулуп жатат. Фарсчада бул байыркы даанышман деген мааниге келет. Мисирдик жазуучу Фарис аль-Шидияк 19-кылымда Шекспирдин араб болгондугун жазып чыккан. Ливиянын лидери Муаммар Каддафи болсо 1989 жылы Шекспирдин араб болгондугун, аты Шейх Зубайр болгондугун бүткүл дүйнөгө кыйкырып айтты. 2003 жылы Британиянын Глобус театрында Шекспир жана ислам аттуу конференция болуп өтөт. Конференцияга көптөгөн ислам дүйнөсүнүн өкүлдөр, окумуштуулар жана жергиликтүү Шекспир боюнча адистер, адабиятчылар катышат. Өмүрүнүн көпчүлүк бөлүгүн Шекспирди изилдөө менен өткөргөн доктор Мартин Лингс конференцияда
Шекспир мусулман беле деген темада доклад окуйт. Докладта Шекспирдин чыгармаларында ислам суфизминин мотивдери, издери, руханияты байкалып тургандыгын баса белгилейт. Мисалы, Короллердеги Эдгардтын сапары бул суфизмдеги акыйкатты издөө сапарына, дервиштердин жер кезүүсүнө окшош. Тарыхчы өзүнүн Шекспирдин ыйык чыгармачылыгы аттуу китебинде анын тасаввуфка, суфичиликке болгон сүйүүсү тууралуу жана бир тарикатка тиешелүү болгон руханий халканын мүчөсү болгондугун жазат. Халка бул топ болуп айлана сыяктуу олтуруп алып зикир толтуруу ибадаты. Доктор Лингс ушуларды баса белгилейт. Өтө жан дүйнөсү бай, такыба адам гана Шекспирдикиндей пьесаларды жаза алат. Хадисте эң чоң жихад бул напсы менен болгон жихад деп келет. Эгер бул хадисти Шекспир укканда, ал эч шек күмөнсүз менин пьесаларым жихадтын бир бөлүгү деп айтмак. Америкадагы Зайтуна аттуу ислами социалдык илимдердин коллежинин куруучусу Марк Хансон, же болбосо жаңы аты менен Хамза Юсуф да Мартин Лингс сыяктуу эле Шекспир мусулмандардан катуу таасирленгендигин жана бул таасир анын жан дүйнөсүндө ошону менен эле кошо чыгармаларында чагылгандыгын жазат. Атактуу адабият таануучу Гарольд Блум мындай дейт. Шекспирдин жан дүйнөсү мистикалык же болбосо тасаввуфтук бир аалам менен курчалган эле. Ал түздөн түз суфи болбошу мүмкүн. Ал өзүнүн трагедияларында күнүмдүк турмуш менен улуу ааламдын ортосундагы байланыш тууралуу баяндоодо. Бул болсо Ибн Араби жана Сухравердилер айткан Жабарут ааламы болуп саналат. Жабарут ааламы бул биздин материалдык аалам менен периштелер ааламынын ортосундагы таза рухтуулардын жашаган ааламы. Бул көз караш христианчылыкта албетте эч жок. Доктор Мэтью Диммок. Эгер ислам дини болбогондо Шекспир болмок эмес деп, ислам дининин Шекспирге канчалык деңгээлде таасир эткендигин айтат. Шекспирдин чыгармачылыгына көз жүгүртө турган болсок, исламдын, суфийчиликтин, тарикаттын издери таасири өтө көп кездешет. Атүгүл анын пьесаларынын саптарында, абзацтарында жүздөгөн ислам менен сугарылган сахналар бар экендигин көрүүгө болот. Адабиятчылар, тарыхчылар бул тууралуу өтө көп изилдөөлөрдү жүргүзүп, макалаларды даярдап келишет. Жогоруда аталган Глобус театрынын директору Петрик Спотсвуд 2003 жылда өткөн Шекспир жана ислам аттуу конференция тууралуу берген интервьюсунда ушуларга токтолот. Бул долбоордун максатыбыз мусулман жаштарына Шекспир ислам маданий мурасынын бир бөлүкчөсү болгондугун сездирүү. Ошол эле кезде мусулман эмес жарандарга ислам дининин орду англис адабиятында маанилүү болгондугун сездирүү. Кээ бир серепчилер Шекспирди мусулман сыяктуу көрсөтүү аркылуу англиялык мусулмандарга англис маданиятын сүйдүрүүгө аракет кылып жатышат деген оюн айтат. Кээ бирлер болсо Шекспирди окуу аркылуу мусулмандардын маданият деңгээли, искусствого болгон кызыгуусу өссүн деген максатта уюштурулган бир саясат дешет. Алар мусулмандарга «Карагылачы, биз туктанган улуу Шекспир мусулман экен көрсө» деп, батыштын маданияты менен ассимиляция болбой жаткан, жеке өзүнүн кимдигин, идентификациясын жоготпогонго аракет кылып, каада салт үрп адатын карманып келе жаткан мусулмандарды англис маданиятына, либерализм көз карашына баш ийдирүүнү көздөп жатышат деген оюнда айтышат. Чынында мындай көз караштар дайым эле колдонулуп келет практикада. Мисалы, биздин жергиликтүү либерализм көз карашын кармангандар да өзүнүн жеке кызыкчылыгына жетүү үчүн улуттук тарыхый лидерлерди, баатырларды курал катары колдонушат. Феминизм акциясында да Курманжандатка энебиздин плакатын көтөрүп чыгышкандарды да көрүп жатабыз. Психологияда бир адамдын жүрөгүнөн түнөк табуу үчүн ал адамдын жактырган нерсесин жактыргандай мамиле кылуу керектиги айтылат. Мисалы, биз кыргыздар сырттан келген бир чет өлкөлүк кыргызча сүйлөп койсо эле, аны мактап, жактап, сүйүп, атүгүл бар жогубузду берип салганга да даяр болуп калабыз. Сырттагылар муну өтө жакшы билишет. Же болбосо, чет жактан келген бөтөн идеологияны элге сиңирүү үчүн улуттук атрибуттарды колдонуп, мекемелерине жалаң гана кыргызча аталыштарды коюп, биз кыргызбыз деген лозунгду колдонгондорду да байкап жүрөбүз. Мусулмандар ойгоо, сергек болушу керек. Ар кандай провокацияларга алданбашы керек. Англиялык адабиятчылар Шекспирди мусулмандарга англис маданиятын сүйдүрүү үчүн курал катары колдонуп атабы же жокпу айтуу кыйын. Тарыхта өзүнүн мусулманчылыгын жашырган өтө көп поптор, кардиналдар жашап өткөн. Алар чиркөөнүн ичинде жашыруун түрдө ислам динине кызмат кылышып, даават кылышкан. Өздөрү баш ийген мусулман өкүмдарлар менен каталышып, кабарлашып турушкан.
Атүгүл ушул күндө да Ватиканда өзүнүн мусулман болгондугун жашырып жүргөн кардиналдар бар болгондугу белгилүү. Алардын саны 35ке жакын болгондугун да айтып келишет. Балким Шекспир да Англияда өзүнүн мусулманчылыгын жашырып, сыртынан католиктей көрүнүп жүргөндүр. Ким билет? Эгер Шекспирдин мусулманчылык менен болгон байланышы болбогондо, жогоруда аты аталган батыштык изилдөөчүлөр анын мусулманчылыгын изилдеп баш катырышмак эмес. Ошол эле кезде Шекспирди мусулмандар үчүн курал катары колдонуу саясаты өз эле Шекспирдин мусулманчылык менен болгон байланышын далилдеп турат. Эгер Шекспирдин мусулманчылык менен байланышы болбогондо, аны мусулмандар үчүн курал катары колдонушмакта эмес. Ислам менен мусулманчылык менен байланышы болгондугу үчүн муну мүмкүнчүлүк катары көрүп, өз саясаты үчүн колдонгонго аракет кылышууда. Чынында Шекспирдин мусулман болбошу дин үчүн пайдасы же зыяны жок. Болгону тарыхый акыйкатты ачып, маалыматты берүү, айдыңдатууга аракет кылуу учурдун талаптарынан. Бул өңдүү исламды кабыл алуу сыяктуу кабар чыккан кезде эмнегедир кээ бирлери тынчсыздана баштайт. Бул маалыматтын төгүн экендигин далилдегенге жол издеп башташат. Мейли, атаандаштык болбосо өсүү болбойт. А биз болсо өзүбүздүн баалуулуктарыбызды үйрөнөлү жана үйрөтөлү. Биздин баалуулуктардын астында дүйнөнү дүңгүрөткөн атактуулар сый-урмат көрсөтүп, тизе бүккөнүн да унутпайлы. Акыл эс ордунда болгон адамдын эң акыркы жеткен акыйкаты бул ислам. Лев Толстой.